Таласка барган Азаттык демократиялык партиясынан талапкерлерди жергиликтүү өкүлдөр Манас Ордодо улуттук каада салттын негизинде нан менен тосуп алып, андан ары кыргыз элинин сыймыгы болгон Манас атабыздын музейи менен тааныштырышты. Атадан балага айтып жеткизип келе жаткан албетте булар манасчылар. Ошондуктан кыргызды кыргыз кылган Манас, Манасты Манас кылган манасчылар деген кеп-бекеринен айтылып калбаса керек. Андан соң Азаттык партиясынын өкүлдөрү Манас атанын жана ата бабабыздын арбагына багыштап күмбөздө Куран окушту. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصبح السماء ربك الأعلى الذي خلق وسوى. Зыяраттын аягында Талас элинин балбандары ата салттын улай эл уулдарына акбоз аттарын тартуулап, талапкерлерге батасын беришти. Азаттык партиясынын жолу ачылып, мамлекетке көп жакшы жумуштарды аткарып, элге жакшы турмуш алып келишке чоң салым кошуп, жакшы иштеп бергиле. Амин. Андан ары эл менен жолугушуу Талас облустук драма театрында уюштурулду. Жолугушууда талапкерлер куруу вада берүү менен алектенбестен буга чейинки аткарган иштери менен далил келтирип, алдыдагы пландарын ортого салышты. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жоголгон. Бир жагы ылдыйлап, бир жагы көтөрүлүп кетти. Эми аны эл макул болуп, ошондой мыйзамды кабыл алып берди. Ушул тең салмактуулукту алып келиш үчүн bir gana жол. Күчтүү инсандар, тажрыйбалуу инсандар, билимдүү инсандар, коркпогон инсандар, жанакы Бактыбек иним айткандай, найзанын учундай инсандар каалаган жерге сайганган. Ошондой адамдар керек болуп калды. Бүгүн пособие алыш үчүн анын үйүндө телевизору болбош керек экен, машинеси болбош керек экен, же болбосо уyu же кою жандыктары болбош керек экен. 3 айлык пособие алыш үчүн биринчи айды взятка катары беребиз дейт. Экинчи айды чөнтөккө саласың, 3-чү айды кайра 6 айга узартыш үчүн кайра беребиз дейт. Бир аксакал элди кыдырып жүрсөк туруп айтты, балам дейт. Мына менин балам чоңоюп, балалуу болду. Мунун баласы чоңоюп, азыр аял алды. Жакында балалуу болот. Бардыгыбыз бир үйдө жашайбыз. Себеп дегенде чек маселеси чечилбей атат. Бүгүн сиздер ар бир шайлоочу, ар бир талапкерди, ар бир партияны өзүңүздөр талдап, тамдап өткөзө турган убакыт келди. Кудай насип етіп, олтырып қалсақ, мамлекеттің келечегі үшін, мана біз депутат болып жүргенде, қандай ғана соның мыйзамдар жазылып, парламент жөнінде жаман сөз жоқ эле. Жаман сөзді жаман депутаттар кылат. Саясат өзі сасық емес. Аны сасықтар отырып қалса, саясатты сасық кылат. Жолугушуунун алкагында Азаттык партиясынан жаш талапкерлер жогорку кеңешке барып калса, аз убакыттын ичинде чечилиши керек болгон элди түйшөлткөн эң башкы көйгөйлөрдү санап өтүштү. Сизди менин жүзүмдө жогорку кеңеш. Ошондуктан мына дүйнөлүк чакырыктарга туруштук бере алган балдарды шайлаңыздар. Бүгүн ооба учуру келгенде ошол базаркомду, бензин пуруш, май пуруштарды учуру келгенде алып барабыз. Бирок азыр аларга учур эмес. Бүгүн дүйнөдө ылдамдык менен ааламдашуу процесси жүрүп баратат. Дүйнөлөрдүн карталары өзгөрүп атат. Кээ бир мамлекеттер түп менен жок болуп кетип атат. Ага турлай жергиликтүү аксакалдар партия өкүлдөрүнүн айтып өткөн маселелери жөндүү экенин кошумчалап, мурдагы төраганын Талас эли үчүн аткарган иштерин айтып, азаттыкты колдоорун белгилешти. Биз адамдын кылып аткан эмгегин айтышыбыз керек. Мына таза суу боюнча элдин мойнуна акча илинип, өзүбүз араң жүргөндө төлөй турган акчаны алып берди. Эл карызы жок, отуруп калды. Мынакей. Ушундан кийин мен Азаттык партиясын дагы талапкерлерди колдойн, Таластагы талапкерлерди колдойн деп ата алышка эмнени айтыш керек? Чындыкты айтыш керек. Жалпысынан аталган облустун элдери талапкерлерди жылуу тосуп алып, жыйын залынан ак батасын берип узатышты. Азаттыкты колдойбуз, айланайын, эл журт ушуга
Tegiz turaldı. Kudaydan suraylı, iman suraylı, bakıp dileyli, işimiz oğul sudaylı. Köp yaşa kılaylar. İlyas Анарбай уулу, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Талас облусу. Azatlık menен birge bolуңуздар, azаттыгыбыз дайыма башыбызда болсун. Денибиз дайыма